20 уктуруу. Эсимде калганы доцент убагым. Москвага бир айга окууга барып калдык. Боткин ооруканасына атактуу эски профессор Разанов улгайып калган. Сакал муруту бар зор киши экен. Баласы профессор, бирок атасынан улуу көрүнөт кейпи. Разанов өзүнүн бүткөн аспирантын бизге өзүнүн диссертациясынан лекция окуп бер деп өтүнөт. Андан кийин профессор Огневдин лекциясы эле. Убакыт бүтүп калды. Тиги аспирант бүтө албай эле окуп атат. Ошол убакта убактысына карата Огнев кирип келди. Баарыбыз тура калып учураштык. Тиги жаш лектор Борис Константинович: "Кечиресиз, бир аз отура туруңуз, мен бүтө элекмин" деп турат. Огнев унчукпай эле отуруп калды. 10 минутадай өтүп кетти. Анан Огнев тура калып тигини кууп чыкты. Себеби ал лекция кагазын карап окуп аткан. "Сенин бул лекцияңды булар китептен окуп алат. Жаш балдар эмес. Сен өзүңдүн ишиңди, кагазыңды тиктебей, өз сөзүң менен айтып берсең кызык болор эле. Түш!" деп кууп чыкты. Эртеси мененки жыйында толтура зал. Профессор Разанов дагы аны угуп калган экен. Тиги аспиранттын элдин көзүнчө "Кандай? Огневди күттүргөндөй, отура тур дегендей. Огнев келгенде сен эмес, мен болсом дагы чыга качат элем" деп. Ошол убакта мен доцент элем. Разановго бир ай окууга барганбыз. Барганча мен өттүн таш оорусун өздөштүрүп, бир топ операция жасап, илимий китептердин бир тобун окуп, түшүнүгүм түзүк эле болуп калган. Барганда Союздан 10 доцент барыппыз. Разанов бизди бир профессор аялга тапшырды. Ошол аялдын карамагында болдук. Бир күнү ошол профессор аял операция жасамай болду. Дагы бир хирург аял менен биз 9убуз карап отурабыз. Ага чейин түшүндүрүп, ооруну көрсөттү. Ооруган толугураак аялдын денеси саргарып кеткен. Операция жасап атышат. Көпкө чейин кыйналышты. Эмне себептен саргараарын чукулап атып, ташы бар экен, ары түртүп жибердик деп түтүк тыгып салышты. Бүттүк деп жаап атат. Мен ошол замат суроо бердим: "Бүттүңөрбү?" Тигилер "Бүттүк" дейт. "Силер мени кечирип койгула. Менимче ташты тапкан жоксуңар. Ары дагы түрткөн жоксуңар" десем, тигилер "Биз жасап атабыз да, бизге белгилүү болуп атпайбы" дешти. Мен "Извините, мы ваши ученики" деп чыгып кеттик. Эртеси келип, ошол оорулуу жаткан палатага кирип барсам, салган трубкасынан эчтеке чыкпаптыр. Эгер өттүн түтүгүнө туура салынса, өт ошол трубка аркылуу тышка жок дегенде 300-400 грамм өт суюктугу чыгыш керек эле. Сурадым: "Оорудан өт чыктыбы?" деп. "Жок, эчтеке чыккан жок" дейт. Эртең мененки конференция башталды. Разанов өзү өткөзүп атат. Дежурный врач-хирург түшүндүрүп бүттү. Мен суроо бердим: "Кечээ ушундай операция жасалды эле. Канча өт чыкты?" десем, тиги врач эчтеке чыккан жок дейт. Мен Разановго суроо бердим: "Эмне үчүн өт чыккан жок? Эгерде трубка өттүн түтүкчөсүнө коюлса" десем, Разанов "Кто оперировал?" деп сурап калды. Тиги аял туруп "Мен" деди. "Анда түшүндүрүңүз бул коллегага". "Куда девался желчь?" деп. Тиги аял жасаганын айтмыш болду. Разанов Топчивашвили деген жаңы илимдин доктору бар экен. Ошого тапшырды. "Токтоосуз фистулография жасап текшер. Өт кайда кетти" деп. Бүттүк. Чыктык. Топчивашвили оорулууну каталкага салып, рентген кабинетке алып барды. Мен калбайм артынан чуркап. Тиги профессор аял мени өтө жаман көрүп калды. "Эмне эле мынча кызыгып чуркап калдың" дейт. Мен айттым: "Үйрөнгөнү келдим бул жакка" деп. Рентгенге тартса, трубка тышында эле турат. Өттүн трубкасына салынган эмес. Разанов көрүп: "Тезден кайра операцияга" деп Топчивашвилиге тапшырды. Мен калбайм артынан чуркап. Кайра жасашса, өттүн ташы өт жүрчү түтүктүн ичинде жатат. Аны ачып, ташты биздин көзүбүзчө сууруп чыкты.
Ошол бойдон ал профессор аялды бизге көрсөткөн жок. Ошондон тартып Топчубашвили экөөбүздүн мамилебиз абдан жакшы болуп кетти. Үйүнө чакырып конок кылды. Менден сурады. Мамбет, сен муну кантип байкап калдың? Деди. Мен, бул оору жөнүндө менин түшүнүгүм бар. Ушунун үстүндө өзүбүздө иштеп жүрөм, дедим. Бул жагынан азаматтык кылдың. Эми тиги аялдын шоору катты. Разанов абдан тилдеп, какой позор! Бир келген курсант бүт баарыбыздын абийирибизди чыгарып кетти, деп. Ошол убакта кээ бир Москвадагы хирургдар бизди 3-чү сорттогу элдер деп эсептешсе керек. Жактоо убагында биринчи оппонент Огнев деп эдимби? Бул киши берген рецензиясын бир да караган жок. Ушундай оратор адам экен. Эсимде калганы, мен көптү көргөн адаммын. Көптөгөн илимпоздорду, докторлорду, кандидаттарды даярдадым. Көптөгөн илимпоздорго оппонент болдум. Бүгүн мен Мамакеевдин ишин карап отуруп, сүйлөп атканын көрүп ыраазы болдум. Мамбет өзүнүн жасаган ишин ушунча жакшы билет экен, бир да кагазын караган жок, деп ыраазы болгондой өз пикирин айткан. Андан кийин экинчи оппонентим Тажиев, үчүнчүсү Акунбаев жакшы баа беришти. Анча-мынча кемчиликтеримди айтышты. Жактоо бүттү. Жашыруун добуш беришти. Каршы бирөө да болгон жок. Бир добуштан өтүп кеттим. Документим Москвага, ВАКка кетти. Ошол бекип келгиче канча санаа тарттым. Эмне болот деген ар түрлүү жакшы жаман ойлор келе берет экен. 8 ай дегенде доктор болдуң деген наам бекип келди. Илим менен иштегендер жакшы билет. Диссертация деген эмне? Коргонго чейин, анан материалдарын топтоо, аны аягына чыгаруу, жазуу, анан эң акыркысы күтүү. Бекип келгиче жакшы эле ойлонтот. Докторлук билимди алгандан кийин эс аласың. Жогоруда айтылган убара, азап тосоктор ушул диплом менен чыгып кетет. Анан ошол дипломдун өнөгүн көрө баштайсың. Ассистент, доцент, доктор, профессор болуу. Булардан дагы бир этаптан экинчи этапка өтүш дагы өтө оор. Түйшүк жасаган эмгегиңе карата болсо, илгери кадам боло берет. Бул наамдарың жок болсо, ассистент, доцент, кафедранын башчысы боло албайсың. Профессор Огневдин айткан сөзү ушул күнгө чейин эсимден калбайт. Бул кишинин сүйлөгөнүн бир топ эле угуп калдым. Эми укмуш, укулуктуу. Жекеле медицина, хирургиядан эмес, дүйнөдөгү жаңылыктарды, тамашаны аралаштырып сүйлөгөнү мага өзүнчө айтып берди. Негедир мени жакшы көрүп калды. Мамбет, сенин кулк мүнөзүң, сүйлөгөнүң көп жери мага окшоп кетип атасың. Экөөбүздүн мүнөзүбүз бирдей көрүнөт. Хирург кээ бир жерде кайраттуу, чечкиндүү болуш керек. Мен өзүмдүн өз башымдан өткөндү айтып берейин, деп калды. Жаш кезде сендей убагым болсо керек. Ден соолугум түзүк. Жүк көтөрчү болуп дагы иштеп жүрдүм. Доктор хирург болуп калганымда Сибирдин бир районунда хирург болуп иштеп жүрөм. Бир түнү саат 11ден кийин болсо керек. Менден башка дагы 2 жаш хирург мага жардамчы болуп дежурить этип атабыз. Бир аз эс алып жата калдым эле. Мени тургузуп, жардамчы хирургтар айтып беришти. Алар бир ооруган адамды алып келишти. Грыжа, бишче чурку дегенди түшүндүрүп кетейин. Адамдын денесинин кээ бир жерлеринде тубаса көңдөй тешиктери болот. Бул тешиктердин өзүнүн дагы бир органы ошол тешиктен башка жакка өтүш үчүн, мисалы, эркектин жынысында же жумурткасын каптап турган баштыкчасы же мүшөгү дейбиз. Ошол жумуртка ичинен бери чыкканда, жумуртканын тукум жүрчү түтүгү ошол тешик аркылуу өтүп, табарсыктын алдында жаткан безге биригет. Бездин ичинен ачылып,
сийдик чыкчу каналга кошулат. Ошентип сийдик да, тукум да ошол сийдик чыкчу канал менен кетет. Ошол тукум чыкчу канал кийинчерээк оор жумуштан же ар дайым ыйынып, же кыйналып заңдаса, же жаш өтүп карый баштаса, ошол тешик чоюлуп кеңейип, көргөндө нормасы тышкы тешигинен караганда чыканактын учу араң эле батат. Ал эми грыжа болуп калганда чоң бармак же эки бармак өтүп чоңоюп кеткени билинет. Муну ооруган адам тез эле билет. Себеби мурун бир эле калыпта жүргөн калтасы грыжа болгондо чоңоюп, ичегиси ошол жакка түшкөнүн билет. Ооруган адам өзү колу менен ушалап, ичин көздөй түртүп, ичегисин кайра ордуна жиберет. Ичегинин ичинде суу, ичкен тамак-аштар болот. Ошол аракет кылып, кайра түртүп, тыгып атканда, ичеги куршар этип кайра ордуна келет. Ошондуктан чурку деп калса керек кыргыздар. Эми кээде ушул чыгып кеткен ичеги күч менен көбүрөөк чыгып кетсе, грыжанын мойну кайра киргизилбей кысып калат. Кыскандан кийин ооруган адам буга чейин өзү эле оңдой бербеди беле, кысылбаса көпкө чейин жыл бою жашай берет. Ал эми бул жолу канча аракет кылса дагы ордуна сала албайт. Кысылганда өтө катуу оорутат. Ичегиден эчтек өткөзбөй, азабын жанына берет. Мына ушул убакта тез операция жардам бербесе, муунган ичеги чирип, тешилип, перитонитке жеткизет. Адам тез майып болууга мүмкүн. Айыгыш үчүн операциядан башка эч дары-дармек жардам бербей калып, адамды майып кылып коюшу мүмкүн. Огнев туруп келип, оорлууну көрдүм дейт. Көрсөм, чын эле ошондой экен. Оору өзү онтоп чыдабай турат. Дардайган чоң оорус экен. Ал убакта аларда деле билим жок эле, дейт. Мен дагы сүрөтүн тартып, түшүндүрүп, операция жасатпасаң ичегиң чирип, эчтеке өтпөй өлөсүң десем, карап эле турат түшүнгөнсүп. Макулсуң операцияга десем, жок, жөн айыктыргыла деп болбойт. Тиги эки хирург дагы мага баргыча абдан түшүндүрсө, дагы айткан эле жообу, жок, жөн дарылагыла, дейт. Огнев ачуум ушунча келе түшүп, тумшуктан арып коюп калдым эле, кулап түшүп, башы стенкага бир урулуп, бир аздан кийин тура калып, эми түшүндүм, жасай бергиле, деп турбаспы дейт. Ушул Огневдин айтканынан 57 жыл өттү. Эч качан унутпайм. Кээде мен да колдоно коюп жүрдүм. Менин профессорум Максим Ефимович бул адам менен 40 жылдай бирге иштешип калдым. Оозунан бир да жаман орой, кемсинткен, сөккөн сөздү уккан жокмун. Өтө сыпаа, адамгерчиликтүү, сылык адам эле. Сөзгө устат, ырда жаза койчу. Бирок түшүнгөн кишиге ачууланып, жаман сөздүн ордуна ушунча жумшак тил менен жеткирчү эле. Мунусу сөккөндөн жаман болчу. Кийин мен чоңойгондо ачык сүйлөшө баштадык. Бири-бирибизге кеңешчү, акылдашчу, кесиптеш болуп калганда, мен Максим Ефимович, сиздин культурный, жумшак сөзүңүздү менимче 10% гана киши түшүнөт десем, мунуң туура. Жаратылышымда ушундай жаралып калсам, өзгөртүш кыйын экен, дебеспи? Бир күнү, эй Мамбет, ушул сенин мүнөзүңдүн жарымы 50% менде болсо, менин мүнөзүмдүн 50% сенде болсо, кандай сонун болор эле, деп армандай берчү. Чындыгында, ушул күнгө чейин менин түшүнүгүм эмес, 100% чындык. Көпчүлүк адам чындыгында жумшак, культурный сөздү билбейбиз, сезбейбиз, реакция жок. Ушундай адамдарга менин оюм катуу орой болсун. Жакшы сөз болбосун, жанына тие турган, эсине келе турган бир катуу сөздү айтсаң, жалт карап түшүнгөндүгүн сездирет. Көрүп атпайбызбы? Түшүнгөн чоң жерде иштегендерди. Сөз жетпесе, колу буту жардам берип жибергени менимче эң туура. Илимдин доктору болгондон кийин дагы эле баягы көнүмүш иш.
Студенттерге лекция окумай, сабак бермей, эң негизгиси күн түн дебей тыным жок. Ар түрлүү ооруларга операция жасамай. Ушул күнгө чейин эч эсимен кетпейт. Бир түн ортосунда ооруканага чакырышты. Келсем, СССР эл артисти Муратбек Рыскуловду алып келишиптир. Бул адам чоң, тубаса таланты, жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги менен жалпы кыргыз элине эмгеги сиңген окмуш адам эле. Мындай тубаса таланттуу адам оңой менен жаралбайт го. Бул киши кеткени кыргыз маданиятында, айрыкча драм театрында ага окшогон адамды көрө элекмин. Бири-бирибизге саламыбыз абдан жакшы эле. Мен өтө урматтаган адамым болчу. Келип көрдүм. Акыбалы өтө начар. Деми кысылып, араң эле дем алат. Курсагын карасам, ичи көпкөнсүгөн, тамырын согушу 100. Ашык тили кургаган. Ичин басып көрсөм, дыңкыйган. Кол тийгизбейт. Эмне болду? Эче күндөн бери ооруп атасыз, десем, 3 күн болду. Ооруганда мына басылат, ана басылат деп көрүнгөн дарыны иче берип, болбогондо өзүңө келдим, дейт. Байбичеси Күмүшалиева жанында. Түз эле мына көзү турат. Тез жардам чакыралы, Мамбетти чакыралы десем, каяш айтып, эч кимди чакырба, оңолуп кетем, басылат деп тил албай көгөрүп жата берип ушуга келди, деди. Ай Мука, бул эмне кылганыңыз? Жок дегенде телефон чалып койсоңуз жетип келип, кеңешимди убагында айтып калат элем го. Ошол замат сизди баса калып, союп жибербейт элем да, деп бир ачуум келди. Ошондон 1-2 ай мурун колун жарадар кылып алып, инфекция кетип, колтук безине чейин шишип, температурасы көтөрүлүп, ошол замат мага телефон чалып, мен барып дары-дармегин берип, колун таңып тазалап, күнүгө барып турдум. Бир күнү бир аз кечигип калсам, Мукам, "Ой Мамбет, эмне болдуң?" деп чалып жиберди. Муну айттым. Өткөн жолу ошол кичине жара үчүн ошентиңиз эле. Эми бул жолу 3 күн кыйналып, кантип чыдап көгөрүп жаттыңыз, дегем. Жаңылыштык. Тарап кетет го деп ойлодум. Диагнозу острый аппендицит. Аппендициттин өтүшүп, жарылып ичине тарап, перитонитке айланып кеткен түрү деп. Ошол замат операция жасалды. Так ошондой болуп чыкты. Чириген аппендицитти алып салып, ичин 2-3 литр фурацили менен тазалап жууп, бирок перитониттин бир жаман жери ичеги паралич болуп кыймылдабай, иштебей калат. Ошол иштебей калган ичеги 3-4 күндөн кийин кыймылга келип, иштеп кетсе, адам аман калат. Бул кишинин аман калышы 5% калган. Операция убагында көрүп алып, операциядан кийин ушунчалык капа болуп, кайгырып чыктым. Операциядан кийин болгон аракетибизди күн түн дебей, жанында отуруп аракет кылдык. Болбоду. Эртеси наркоздон кийин эсине келгенде, эстүү адам эмес беле. Билди эмне болорун. Жалдырап жатып, ага боор ооруп, "Мамбет, ушунчалык атың чыгып, жакшы келаттың эле. Мен бир жаманатты кылып кетмей болдум", деди. "Мука, антпеңиз. Буйруса жакшы болуп кетесиз", демиш болдум. Ошентип, бул кишиники кандын чоң тамыры аркылуу ички органдын бардык кан тамыры венага куюлат. Боор адамдын ичиндеги борбордук лаборатория деп коебуз. Ошол вена аркылуу тиги ириңдеген, анын ичинде көптөгөн инфекция боорго барып, боорду иштен чыгарып, өт жүрчү түтүктөрүн бүтөп, Мукам саргарып кетти. Ошентип, өлүмүнө перитонит жана боордун иштен чыгышы себеп болду. 7 күндөн кийин каза болду. 7 күн эч жака чыкпай, жанында болуп,
ушунчалык капа болуп, үйгө баратып, Лагуненко көчөсүндө азыркы кардиологиянын поликлиникасы турган жерде, шаар боюнча ошол эле жерде бир гана монча бар. Ошонун ичинде чач тараш боло турган. Ар дайым ошол жерден Миша деген жигитке чачымды кырктырчу элем. Ошого келип, чачымды тегиздетип атам. Жанымда дагы бирөө чачым тегиздетип атат. Миша тигиге кеп кылып атат. Уктуңбу? Шампан комбинаттын маңдайындагы күтүүсүз хирургияда белгилүү артист Рыскуловду союп өлтүрүптүр, дейт. Мен башым айланып, көңүлүм караңгылай түштү. Жаман болуп баратам. Тура калып, эшикти көздөй чуркадым. Миша артыман эмне болду? Тегиздеп бүтө элекмин, деп жарымын тегиздеп, калганына карабай бир аз эс алып туруп үйгө жөнөдүм. Келатып, жолдон ичим ушундай түйүлүп ооруду. Басылбай үйгө кирип чай ичти. Болбоду. Тез жардам чакырдык. Келип көрүп, укол куюп кетти. Басылып калды. Кийин түшүндүм. Катуу капа болгондо ушинтип ичим кысылып ооруп калганын. Көрсө, нерв системасы аркылуу ичегини ушунчалык кысып оорутат экен. Кантип басыш керек деп, дарысын билип алып, ошону алганда басылып калып жүрдү. Эртеси ЦКнын бюро мүчөлөрү Рыскуловдун үйүнө аялына көңүл айтып коюш үчүн Усубалиев Турдакун баш болуп барышыптыр. Ошондо кемпири Күмүшалиева, кийин Кыргыз Республикасынын баатырына чейин жеткен абдан таланттуу актрисалардын бири 90 жаштан ашып кайтыш болду. Ал эжетигилерге: "Мамбетте эч кандай күнөө жок. Күнөө өзүндө болуп калды. Көгөрүп, эч кимге айтпа, чакырба деп отуруп, өзү өткөзүп жиберип ушуга жетти", дептир. Өмүрүмдө ушу күнгө чейин 60 жыл хирург болуп иштегенимде эч качан эч жерден өзүбүз, үй бүлө жакындары күнөөлүүбүз деп айтканын уккан эмесмин. Рыскуловдай жата берип, ким эмнени айтса, көрүнгөн дарыларды иче берип, жедеп өтүшүп, айласы кеткенде анан хирургияга алып келишет. Келгенде өтүшүп кетсе дагы, эгер 5% шансы болсо, аман айыгып кеткендер жүздөп саналат. Кийин эжеден сурадым: "Сиз ушинтип айтыпсыз. Чындыгыңызга рахмат", деп. Өлөр өлгүчө мага жакшы мамиледе болду. Башкага ушинтип өзүлөрү күнөөлүү болуп кайтыш болсо, ар дайым ушул күнгө чейин угам. Биз жакты көрсөтүп, өмүрүндө ооруп көргөн эмес. Кокус болуп ооруп калып, могу жердин хирургтары баса калып союп өлтүрүп койду, деп. Өзүлөрү, үй бүлөсү, туугандары баары көрүп билип, күнөө өзүлөрүндө экенин билип турса дагы, тескери айтып, хирургтарды жаманатты кылат. Буга мен эчак эле кулагым көнүп калган. Кудай алдында абийирим таза болсо болду. Биз үчүн ушундай эл журтка эмгеги сиңген атактуу адамдарды сактай албай калганда, көпкө чейин унута албайсың, капа болосуң. Айла жок, акырындап көнөсүң. Рыскуловдон кийин заказ бергенсип, Догдуров деген аксакалды түн ортосунда алып келишиптир. Догдуров дагы кыргыз элине эмгеги сиңген, чоң кызматтарда жүргөн көрүнүктүү кишилердин бири экен. Дежурный врачтар тез эле аппендициттин өтүшүп кеткен түрү деп диагнозду коюшуптур. Операцияга макул болбой коет. Менин Каниметов деген балам бар. Ошол келсин, ошонун уруксаты боюнча жасатам, деп. Каниметов Абдылда деген ошол убакта эл агартуу министр эле. Өтө тың, таланттуу адамдардын бири болчу. Абдылда Догдуровдун кайниси, аялынын иниси, кичинесинен окутуп, үйүндө жаткызып чоңойткон экен. Ошон үчүн Абдылда тың чыгып, кайным дегендин ордуна балам деп калса керек. Эртең менен эрте мени чакырышты. Догдуровду көп тааныбайт элем. Улгайган, келбеттүү киши экен. Мен көрүп, тиги врачтардын койгон диагнозу менен макул болдум. Сизди токтоосуз операция жасаш керек. Ансыз дагы өткөрүп жиберипсиз, дедим. Бул кишинин дагы ооруганы 3 күн болгон. Көрүнүшү, ал акыбалы өтө оор.
Рыскуловго окшоп операцияга дагы макул болбоду. Абдылданы издей башташты туугандары. Эч жерде жок. Күндүзгү саат 2-лерде таап келишти. Абдылда менен чала тааныш элем. Ал убакта Абдылда болуп турган убакыла. Анча-мынча кишилерди тааныбай калган. Абдылда тез эле макул болду. Операция жасадык. Дагы ошондой Рыскуловдукундай өтө өтүшүп кеткен. Операциядан кийин болгон күч кубатыбызды, билгенибизди, дары-дармектин болгонунун баарын колдондук. Бирок натыйжа чыккан жок. 6-күнү каза болуптур. Догдуровду жасаганын эртеси Усубалиев, Сүйүнбаев мени чакырып, азыр тез самолет менен Жалал Абадка учасың, деди. Эмне болуп кетти десем, Суузак районунда коммунизм колхозунун раиси, белгилүү, көрүнүктүү киши Юнусов Алимжан катуу ооруп калыптыр. Ошону барып көрүп келишиң керек, деди. Ошол замат санитарный самолет менен не бар не жок деп, жардамчы наркоз берген врачым Мадымаровду алып кеттим. Күндүзгү саат 1-ге жакын бардык. Машина тосуп алды. Суузак районунун ооруканасында яткан экен. Оорукананын короосу толтура эл. Башка бир немеси болуп чогулганго десем, анын баары ушу Юнусовго келген экен. Ошондо сездим, бул адам өтө кадырлуу адам экенин. Юнусов жаткан палатага кирсем, жалгыз жаткан экен. Жууркан менен чүңкөп салыптыр. Өзү көрүнбөйт, бир эле опол тоодой неме жатат. Эмнеңиз ооруйт деп сурай баштадым. 3 күн болду ооруганыма. Ушул жерде жатам. Дарыны ушунча көп берди, жардам жок. Мурда ушинтип ооручу белеңиз? Десем, көп эле оорудум. Кес-кес катуу ооруп басылып калчу. Бул жолу эч дары жардам бербей койду. Кыйналып атам. Жыл сайын чоң борбордук курортторго барчумун, деди. Сүйлөп атканда деми кыстыгып, жакшы дем ала албай атканын байкадым. Өтө толук киши экен. Салмагын сурасам, 130 кило экенин айтты. Аябай тердеп атыптыр. Күн ысып атса, жууркан менен эмне мынча чүмкөнүп жатасыз? Десем, тердесем, ооруганы басылып кетеби деген үмүт менен жаткам, деди. Тамырынын согушу минутасына 120-га чейин. Ичинин көлөмүнүн көрүнүшү өтө чоң. Көрсөтүңүзчү. Кайсы жери ооруй баштады? Ооруп атат. Кемирчегимдин алды, оң кабыргамдын кырынын алды басылбай ооруй баштады. Азыр бүт эле ичим кол тийгизбей ооруп атат. Көрүнүшү өтө начар. Өттө таш бар экен. Анын жанындагы уйку без дагы чочуганын билдим. Перитонитке өтүп кеткени сезилип турду. Көрүп бүтүп түшүндүрдүм. Алимжан эке, сиздин өтүңүздө таш бар экен. Ал таш өт жүрчү түтүккө тыгылып, өтүңүздү бууп өткөзбөй салган. Өттүн түтүгү менен уйку бездин түтүгү биригип туруп, 12 эл ичегиге куят. Уйку без адамдын ичиндеги эң чоң бездердин бири болуп эсептелет. Бул бездин аткарчу милдети өтө зор, 2 милдет аткарат. Биринчиси, бизден суткасына 1 литрге жакын сок иштелип чыгат. Бул сок бездин түтүкчөсү менен жүрүп отуруп, өт жүрчү түтүккө кошулуп, 12 эл ичегиге тамчылап куюп турат. Өткө окшоп, бул суюктук майлуу, күчтүү эт тамакты аш кылып сиңирет. Бул суюктук түшпөй, иштебей калса, эт, май аш болбой, ошол бойдон түшөт. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.